кезегини Чубак ажы сизден баштайлы. Анткени ушул коомчулукта акыркы учурларда ушул халал стандарты боюнча ар кандай материалдар чыгып, массалык маалымат каражаттарында айрыкча ушул азаттык уюн алгысынан кийин ар кимде ар кандай пикирлер чыгып атат. Халал стандарты чыккандан тартып эле башка тамактар арамга чыктыбы деген дагы көз караштар жок эмес. Ошондуктан биринчи кезекте ушул халал же болбосо мындайча алганда адал менен арамдын айырмасы жөнүндө бир кененирээк маалымат берип кетсеңиз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Sallallahu ta'ala ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Adal менен арам Аллах Таала буйруган парз милдеттүү түрдө, арам менен адалды, ак менен караны ажыратып жашоо адамдын милдети. Bundan biz kaçıp kutula albayız. Аллах Таала ушул нерсени бизге парз кылган. Анан маселе эмне маселе ошол нерсени биз даяр белек, даяр эмес белек деген маселе турат дагы. Ошол заманга жараша алып баруу ыкмаларына кээ бир адамдардын көнбөгөнүнөн келип чыгат да. Деги эле халал жөнүндө сөз болушу керек эле. Анан ошол жанагы халал комитет жөнүндө дагы сөздүн болушу керек эле. Деги эле мына ушул окуялардын бардыгын мыйзам ченемдүү көрүнүш катары кабылдашыбыз керек дагы. Мындан бөйрөктөн шыйрак чыгаруунун кереги жок. Сөзсүз түрдө тарыхта биринчи деген нерсе бар. Анан тарыхта жанагыдай кыйынчылык деген сөзсүз түрдө болбой койбойт. Анан ошондуктан мен бул нерселердин бардыгын бир табигый бир көрүнүш катары кабылдайт элем. Алыс барбасы 2 жыл мурдагы Орозон айды кармап тутабыз деген учурдагы мындай чуулганда окуялардагы азыркы учурда бүтүндөй Кыргызстан элинин бардыгы түшүнүп калышты. Ошол сыяктуу эле дагы бир жыл 2 жылдан кийин халал боюнча түшүнүктөр өзүнүн калыбына келет деп мен ойлойт элем. Өзүнүн ордун алат деп. Албетте.